Талас областындагы милициянын ардагерлери арасында спорттук мелдеш өттү. Турнир кыргыз милициясынын 101 жылдыгына жана көз өтүп кеткен ардагерлердин жаркын элесине арналды. Иш-чараны Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги колдоп, ардагерлердин мелдешине 200 000 сом демөөрчүлүк көрсөттү. Ошол бизден бирден бир ушу ардагерлерибиздин ден соолугун чыңдоо, бири-бирин жакындатуу, келечекте өсүп келаткан муундарга үлгү көрсөтүү болуп эсептелинет. Альянс Алтын бүт областын ардагерлерине колдоо көрсөтүп келет. Компанияга Алтын Альянска чоң ыраазычылык билдирем. Иштерине ийгиликтүү болсун. Ошо кыргыз элибиздин мамлекетибиздин өнүгүү өсүшүнө аябай чоң салымдар кошуп атыр. Иштерине ийгиликти каалайм. Милициянын ардагерлерин Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланышуу кызматынын башчысы Болот Өмүралиев куттуктап, алардын эмгегине таазим кылды. Жалпы облус боюнча 360тан ашык ардагер катышып, спорттун 4 түрү боюнча күч сынашты. Алар шахмат, шашки, стол тенниси жана волейбол ойноп өз ара таймашышты. Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигинде кайрылуу менен кайрылышкан. Ошо менен бүгүнкү иш-чараларында Альянс Алтын компаниясы демөөрчүлүк көрсөткөн. Милициянын 101 жылдык күнүнө карата биз дагы ошо ардагерлерди ошо майрамдар менен куттуктап кетебиз. Жалпы Талас облусунда 400той милициянын ардагери бар. Бүгүн ошо 360той ардагер катышып атыптыр. Учурунда укук коргоо кызматтарында иштеп жүрүп, бүгүнкү күндө дагы ар дайым ошо коомдук тартипти сактоодо, башкаларга ошо жакшы акыл насааттарын айтып, коомчулукка тартип келтирүүгө салымдарын кошуп келет. Облустагы милициянын ардагерлери арасында мындай ынтымак мелдештери жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул күндөрү алар чогулуп, спортто таймашып, чер жазышат. Негизги бул оюн керек да, себеп дегенде ардагерлер бир жолу эс алышат, бири-бирин көрүп учурашат. Анан ден соолугуна да абдан пайда болот да. Кыймыл бул өзү ден соолукта. Анан ардагерлер ушу 70тен ашып 80ге келип калса дагы ойношуп атат. Бул демилге биздин азыркы жаңы төрага Ашырали Ажымкан төрө кылуштун демилгеси болчу. Ошол киши ушул демилге көтөрүп, анан ардагерлердин арасында жыл сайын өткөрүлүп келе жатат. Быйыл Талас районунун ардагерлери өткөрүп жатат бул мелдешти. Талас облусундагы милициянын ардагерлери бүгүнкү күндө коомго пайдалуу иш жасап, насаатчылык иштерин жүргүзүшөт. Ошондой эле спорт менен да машыгып, жаштарды сергек жашоого ынтымакка чакырып келишет. Демилгелүү ардагерлерди Альянс Алтын компаниясы жылына колдоп, демөөрчүлүк кылууда.